Жыл башында жарыяланган сынак 2 этапта аймактык жана республикалык мааниде өткөрүлүп, ага 7 жаштан 18 жашка чейинки өлкө аймактарынан келген өспүрүмдөр, анын ичинен ден соолугунан мүмкүнчүлүгү чектелген балдар катышкан. Жеңүүчүлөр кыргыз патенттин дипломдору жана кызыктыруучу белектер менен сыйланышты. Кыргыз патент өткөзүп жаткан жаш жаратман конкурсунун активдүү катышуучулары жана алдыңкы орундардын ээси болуп келебиз. Бийиктикте өтчү темир жол ойлоп таап, ошонун бизнес план түздүк жана макетин жасадык. Тоо таштарга чыгып, машина жүрбөгөн жактарга, каардын үстүнөн өтүп, кишилер бара албаган жактарга барып, бирдемеси жеткирип барат да тоолорго. Мунун көлөмү деген кичинекей эле болот, машинанын жарымынан эле. Бирок батыраак жүрөт, ылдамыраак. Сынактын негизги максаты окуучулардын ойлоп табуучулук жөндөмдөрүн колдоп, техникалык чыгармачылык шыгын өнүктүрүү жана интеллектуалдык чөйрөдө жаңы натыйжаларга жетүүгө шарт түзүп берүү экенин уюштуруучулар белгилешет. Биздин ошо жаш жаратмандарыбыз, ойлоп табуучуларыбыз ушул өздөрүнүн ишин келечекте монетизация, коммерциализация жасоо максатында уюштурулган конкурста бүгүнкү күндө биз башка элдердин же болбосо мындай суктанып, телефондон тарта бардык ушу дүйнө мындай колдонуп аткан буюмдарыбыздын бардыгы ошо интеллектуалдык менчик, ойлоп табуу экенин билебиз жакшы. Жалпысынан сынакка 3000ден ашуун окуучулар катышып, алар медицина, IT технологиялар, креативдүү экономика, туризм жана экология тармактарынын ишин илгерилетүүгө салым болуучу эмгектерин тартуулашкан. Батма Искандарова, Азамат Кыдыр Токтоев, Ала Тоо, 24.